саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Бакай ата айылынын тургуну Салтанат Токтоназарова социалдык келишимдин негизинде алган 100 000 сомго үй бүлөсү менен бодо мал алышкан. Кийин малдарын сатып түшкөн каражатына тигүүчү машина сатып алган. Мамлекет тарабынан кайтарымсыз берилген каражат өз жемишин берип, Салтанат Токтоназарова учурда кошумча 3 кыз келинди жумуш орду менен камсыз кылууга жетишкен. Жолдошум жылкы менен иштейт. Жылкы менен иштегендиктен ошо таялып, ошо бизнес кылып алып сатып, ошо бизнес кылдык. Анан эми азыркы убакта базар болбогондуктан азыр тоодо жөнөткөнбүз. Анан жөн отура бербестен тапкан кирешебизге бир печенька алып берген. Жолдошум өзүм бир прямой строчка бар болчу. Анан цех менен сүйлөшүп, 2 машинка киргизгенбиз. Ошо менен ушул цехти ачтык. Ал эми Гулира Азарбекова ай сайын 4 баласына 4800 сом жөлөк пул алып келген. Мамлекет сунуштаган кайтарымсыз 100 000 сомду алып, асыл тукум уялган. Арткан каражатына тигүү машинасын сатып алган. Гулира Азарбекова учурда жумасына орто эсеп менен 7 000 сомдон киреше табууда. Уйлуу болуп калабыз, анан машинам жок болчу да. Машинкам болуп калдым ортодон. Аны менен өзүм үйдөн тиге берем. 5 000, 6 000, эң жакшы дегенде 8 000 болот. Бирок стабильно 7 000 кетет да. Ал эми Асель Тыныбекова 4 баласын багуу үчүн уй сатып алган. Ал уйдун сүтүн бал муздак жасоочу жайга 45 сомдон өткөрүп, түшкөн каражатына майда мал жандыктарды, үй канаттууларын сатып алган. Биз уйду алганыбызга мына бир жылга болоюн деп калды. Блокка чейин 3200 сом пособие алчумун. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, 7 000, 8 000ден алып атабыз айына. Сүтүнөн тартабыз, өткүзөбүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Түшкөн кирешесине тоок алып көбөйттүм буйруса. Жандык алдык, жандык алып тоого кошуп жибердик. Социалдык келишимдин негизинде мамлекет тарабынан кайтарымсыз каражат алган үй бүлөлөрдүн аракеттери менен Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева жеринен кабар алып, элеттик бөбөктөргө белектерин тапшырды. Чоң рахмат. Бакай ата районунда өткөн 2022 жылы 50 үй бүлө социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз каражат алышкан. Алардын көпчүлүгү каражатты жеңил өнөр жай тармагына жана мал жандыктарды сатып алууга жумшашкан. Алардын дээрлик бардыгы өз иштерин бүгүнкү күндө натыйжалуу өздөштүрүүдө. Ар бири ошол катышам алам дегендер бизнес планын жазап, жактап, ошонун негизинде анан алышты да комиссиядан өтүп. Анан былтыр 50 үй бүлөнүн ичинен 50дөн 29у ошол айыл жергесинде жашагандай мал чарбачылык, ошо уй, кой алышты. 10 үй бүлөдөн ашык 12 үй бүлө швейный машинка алып, ошо иштейбиз деп кыз келиндерибиз машинка алышты, швейный машин, аберлучный машинкалардан. Анан калгандары ошол чакан, бул жанагы апаловка, гриль, павильон ачкандар болду да бирине. 2021 жылы башталган социалдык келишим долбоору бүгүнкү күндө өз жемишин берип жатат. Долбоордун негизги максаты аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоо, алардын социалдык абалын жакшыртуу болуп эсептелет. Негизги бул социалдык келишимдин негизги максаты бул баягы ортордук турмуштук кырдаалдан чыгуу, ошондой эле жумушчу орун түзүү. Мына бир үй бүлөдө болдук, өзүм дагы жумуш менен камсыз кылып, мындан тышкары дагы башка адамдарды да иш менен камсыз кылып атыптыр. Мына 3 дагы тигүүчү алып, жанында иштетип, жаңы жумуш орундарды түзүү. Жыйынтыгы өтө жакшы. Мына эми бул болсо биз былтыркы 21 жылдагы 2800 үй бүлө алган ошол үй бүлөлөрдү мониторинг кылып атабыз. Азыр 22 жылы жана 10 000 үй бүлө алгандарды мына азыр дагы мониторинг кылабыз, анын да жыйынтыгын көрөбүз. Социалдык келишим долбоорунун алкагында республика боюнча өткөн 2022 жылы 10 000 үй бүлөгө кайтарымсыз каражат берилген. Ал эми Талас облусунун 610 үй бүлө социалдык долбоордун алкагында 100 000 сом алышкан. Ал эми 2023 жылы Бакай ата районундагы 80 үй бүлөгө кайтарымсыз каражат берилип, кирешесин арттыруу аракетинде. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакай ата району.